Супер KG порталы Москвага мигрант болуп барып, акыркы 4-5 жыл ичинде Орусиянын 50дөй тасмасына тартылууга үлгүргөн Чыңгыз Калбердиев менен маектешти. Кыргыз өлкөсүндөгү телеканалдардын биринде иштеп жүрүп, айлыгым башкага эмес түштөнүүгө жетпей калганда Орусияга келе бердим деп сөзүн баштады ал. 2014-жылы Москвада жүрсөм, мигрант кыздын тагдыры жөнүндөгү Айка тасмасына сынак өтүп жатыптыр. Ага катышып өтүп кеттим. Кыргыз өлкөсүнөн келип 10-15 адам бир бөлмөдө кыйналып жашаган мигранттын эпизоддук ролун жараттым. Ошол тасма аркылуу мага дагы башка кинолорго жол ачылды. Вратар галактики тасмасында, Отель Элеон сериалынын быйылкы сезонунда Кытай улутундагы адамдын ролун жараттым. Бабушка легкого поведения комедиясынын биринчи бөлүмүндө, Большая поэзия фильминде, Год культуры сериалында эпизоддук ролдорду аткардым. Эми тартылган тасмалар көп эле, 50дөн ашат. Мага көбүнчө Кытай, Япон, Вьетнам, айтор Азиат түспөлүндөгү адамдардын образын жаратуу берилет. Мен жөндөн эле кино жаатына кирип калган жокмун. Бул жолду тапканга чейин эчен жылдар өттү. Издендим, үмүт үздүм, кайра күчтөнүп аракетти баштаган күндөр болду. Азыр буюрса, кыялдарым четинен ишке ашып жатат, дейт Калбердиев. Ал Ош облусунун Өзгөн районунда төрөлүп өскөн. 2011-жылы мектепти аяктап, Ош шаарындагы жогорку окуу жайга тапшырып, бирок бир жылдан кийин андан чыгып кеткен. Кийин Бишкекте телеканалдардын биринде оператор болуп 4 жыл иштеген. Айлыктын аздыгы жүдөткөндө Орусияга жол тарткан. Москвага келип, кыргыздар бул жакта да той өткөрөрүн көрүп, аны видеого тартып, акча тапса болорун ойлонуп койдум. Бир жыл ар кандай жумуштарда иштеп, акча топтоп, видео камера сатып алдым. Акырындап студия ачып, сүрөт тартуу, үн жаздыруу, Москвадагы ырчылардын ырларына клип тартуу кызматтарын кошуп иштете баштадым. Азырда ушул студияда алектенем, деди ал. Ошондой эле ал алдыда Кыргыз өлкөсүнүн кино жана тележаатына кайтып келип, аны өнүктүрүүгө салымын кошууну кыялданаарын кошумчалады.